Матмекендештер, элчилик боюнча бул жерде азыр Асылбек Райымжанов кошулуп калыптыр, Манат Бикташев кошулуп калыптыр. Оюңарды мүмкүн болсо айтып кетсеңер, андан кийин мен өзүм бир пикирди айтсам өзүмдүн. Элчилик боюнча, элчиликтин жумушу боюнча негизинен элдин ою элчилик боюнча кандай десем, негативныйраак экен. Көптөгөн комментарийлерди окудум. Бирок элчилик боюнча айта кетчү менде бир эки сөз бар. Эгер элдерде мындай пикир жок болсо анда мен баштай берсем, урматтуу мекендештер, алгач эле элчилик боюнча айта кетсем, өткөндө бир Али Эргешев деген блогердин видеосу чыкты, билесиздер. Аябай бир нааразы болгон пикирин калтырыптыр элчиликтин жумушуна. Анан көп өтпөй эле ал баланы Россиядан депортация кылып салышыптыр. Мен ушундай ойлоп атам, бул нерсе совпадение деп или не совпадение деп. Же совпадение болдубу, же чындап эле бирөө может заказ берип, же бирөөнүн суранычы менен кетип калдыбы деген да ойлор келди мага. Билем ал жай Кудайдан. Э, Бирок ошол депортация болгондон кийин ал баланын видеолору да чыкпай калды, көрүнбөй кетти да. Эми менин негизги оюм, урматтуу мекендештер, мен мындай реальный сөздү айтам, боло турган сөздү айтам. Жанагы кыйкырып анан кийин ал жаман бул жаман деп өтүп лайк топтош менин максатым эмес. Элчилик боюнча айта турган болсом, элчилик бизде бирөө эле Россия боюнча. Бирок элчиликтин жумушу бир гана мигранттарды карап, мигранттарда жанагы кеңеш берип, мигранттарды жанагы милициядан куткарып же жанагы очередь болуп кетсе аны азайтып жардам бериш эмес. Элчиликтин негизги милдеттеринин бири бул консулдук кызмат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы соодалык карым-катнаш жана башка иш-чаралардын баардыгы через элчилик аркылуу бүтөт. То есть ошол жумуштун баарын элчилик аткарат да. Бир гана бизди карап отурган жери жок. Ооба, мыйзамда, Конституцияда жазылган, элчилик биздин бизди коргош керек. Ооба, биз кайра алсак болот ал жерде. Биздин вопросторду чечип бериш керек. Бирок мындай да, реалдуу караганда биздин мигранттардын саны Москванын өзүндө эле 700дөн ашык экен да. 700-600 миңден. 700-600 миңден ашык биздин мигранттардын саны, кыргызстандыктардын Москванын өзүндө эле экен. Ошондо келгиле эсептеп көрөлү, бизде бир эле бир контора бар экен. Эки атаж, үч атаж сотрудниктер бир 150 болуп чыкса чыгат, андан ашпайт да. Эми ошончо сотрудниги менен бир контора биздин 700-600 адамга ошентип консультация берип, жанагы милицияга түшкөн болсо аны чыгарып, Сахаровада кыйналып жатса аны чыгарып деген нерселерди аткарылабы? Жок, аткарылбайт албетте. Элчилик ал жумуштарды, конечно, аткара албайт. Анан ошондо барып бизде мекендештер бир справка алыш керек болот, башка алыш керек болот. Адамдар качан барсаң өчүрүт толгон жак бияк нааразылар аябай көп. Бул нерсе боло берет, себеби биздин саныбыз аябай көп, урматтуу мекендештер. Биз эмне кылышыбыз мүмкүн? Чечим барбы деп сурасаңар, албетте чечим бар, урматтуу мекендештер. Биз бири-бирибизге жардам беришибиз керек да. Мен мына 3 жыл болду ушул блогду ачып баштаганыма. Telegram каналда консультацияларды өтөбүз, WhatsApp группада ушундай элдерди уюштуруп иштерин алып баратам. Максат элчиликке барбай эле ошол консультацияны ошол элчиликтен ала турган суроо жоопту ошол биздин өзүбүздүн эле группалардын, каналдардын ичинде аткарсак деп атам да. Менин максатым ушул. Элди ошол жерге чогултуп, элге мындай бири-бирине жардам берүүчү, суроо жооп кылуучу шарт, аянтча түзүп берүү да. Менин максатымчы. И Кудай буюрса ошонун үстүнөн чыгабыз. Элчиликке биз нааразы болорго менен пайда жок да. Мен деле азыр чыгып алып бул жерде ай кетсин ал элчи, бул элчи келсин, бул бийлик жакшы, бул бийлик жаман. В целом алганда правительствонун мындай системасы бизде, мамлекеттин, Кыргызстанда аябай начар. В целом начар. Мен канааттанбайм ишинечи, өкмөттүн ишине да, башкасынын ишине да канааттанбайм. Бирок аны айта бергени менен толк жок да. Биз бир мындай кыймыл кылышыбыз керек, бир аракет кылышыбыз керек да. Э, Мен билдим, мен сездим, биздин элдин арасында эле, мигранттардын арасында эле бири-бирибизге эле ушинтип суроолорго жооп берип, бири-бирибизге эле бир практика баштан өткөн мындай эмне менен бөлүшүп турсак оюбуз менен, биздин көптөгөн проблемаларды чечсек болот да. Элчиликке барбай эле. Биздин арабыздан юристтер деле чыгат экен, дипломаты деле чыгат экен, жанагы
жакшы законду билгендер чыгат экен, каттап карым каташ кылып жүргөндөр чыгат, милициялар чыгат, башкалар чыгат, баардыгы бар да. Только баардыгы биригип бир жерден бири бирибизге консультация берип, бири бирибизге мындай жардам берип, суроо жоопко мындай комментарийде турган суроого эле жоопторубузду берип турсак, көп нерсе чечилет, урматтуу мекендештер. Мага ишенип коюңуздар. Ошонун баарын масштабка алып чыгуу менде даяр программа, даяр система бар да, даяр система бар. Ошол нерсени мен алып чыгайын деп атам. Элчиликти мен азыр чыгып алып туруп жамандап койсом, туура айттың Кубатбек, молодец деген комментарийлер азыр YouTube'дун астында жайнап кетет да, мен билем. Менин видеом миллион просмотр алышы мүмкүн да, миллион просмотр алышы мүмкүн. Бирок андан толк чыкпайт да, толк чыкпайт андан. Эмне кылышыбыз керек? Биз ушундай Аминага окшогон приложениялар чыгып, мындай өзгөрүш болуп аткан переходный мындай учурда биз бири бирибизге ошол только WhatsApp группалар аркылуу арабызда чыккан юристтерден ушундай могул жерге эфирге чакырып, ушул жерде сүйлөп берип, бири бирибизге кеңеш айтсак, мен ойлойм биз элчиликти бир аз нагрузканы азайтабыз дагы, ошол жерде көп маселелерди биз өзүбүзчө эле чечип алсак болот да. Өзүбүзчө эле чечип алсак болот. Ошондой нерсеге азыркы технология деген жардам берет, интернет технологиялар. Кандай десем, жанагы элдердеги мүмкүнчүлүк арасындагы билимдүүлөр дагы жетиштүү. Ошонун баары өзүбүздө бар. Посольствону карап отура бергенди биз токтотушубуз керек, урматтуу мекендештер. Нааразы болгондо да токтотушубуз керек. Мен посольствого мен да нааразы болуп чыксам болот да. Мен чыксам болот, бирок мен посольствого нааразы болуп чыкпайм. Себеби мен ага кетирген убактымды башка нерсеге жумшасам, бул көбүрөөк бизге пайда алып келет экен да. Ошон үчүн YouTube'дан көрүп турган биздин мекендештерден, азыр Telegram'дан көргөн биздин мекендештердин, баардык мекендештерден суранып кетилем. Ошол мен чакырган каналдарга кошулуңуздар, акысыз азыр. Ошол жерге юрист болсоңор, келгиле мага юристтер. Араңарда могул элге бир жакшы нерсе айтат элем, ушундай нерсе бар экен, ушуну элге жеткирет элем дегендер келгиле мага. Мен баардыгыңарга микрофон бергенге даярмын да. Баардыгыңарды ошол азыркы топтогон мен ошол 20 000ден ашык подписчигим, могул канал YouTube, могул Telegram канал баардыгы силердеге иштейт. Элгечи. Биз өзүбүзчө эле посольствого барбай эле маселелерибизди чечкенге аракет кылышыбыз керек азыртаданчы. Ансыз бизге өтө кыйын болот. Ошол, урматтуу мекендештер, мен айтайын дегеним ошол. Элчиликке нааразычылык барбы? Бар, туура. Аны айтып чыгып там толк бакырып кыйкыргандан толк мага болушу мүмкүн. Мен мисалы үчүн просмотрдан бир реклама болуп подписчик болушум, бирок в целом элге пайдасы жок и в целом проблеманы чечпейт да. Проблеманы эмне чечет? Биздин ынтымагыбыз чечет, биздин биримдигибиз чечет, биздин бир пикирге келгенибиз чечет. Проблеманы силердин могул жерге чыгып бир идеяны айтсаңар, ошол идея чечиши мүмкүн да. Идея дагы, чечим дагы баардыгы элдин арасында да. Мен буга толук көзүм жетет, мен буга толук ишенем. Ошо идеяны могу массага, миллионго алып чыгыш бул менин мойнумда, мен өзүм мойнума алам. Мага силер только чыгып эле айтып бергиле. Жакшы идея болсо аны ишке ашырганда дагы жолун табабыз. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, бул видеого лайк басабыз, YouTube'дан көрүп тургандар бөлүшөбүз, чтобы кыйын арабызда, элдин арасында жүргөн кыйындар келсин ушул жерге и өздөрүнүн ойлорун айтсын, бөлүшсүн. Ушундай бир аянтча түзөлү. Ошол. Эми суроо жооп өтөлү. Менин оюмча дагы деле Амина боюнча болуш керек суроолор, Аминага да боюнча да суроо жоопторго биз эмне боюнча ошол эмне суроо актуальный болсо ошолорго жооп берип кете беребиз. Э, Так, могул жерде аябай эле. Так, башталды. Салам алейкум, мекендештер. Менде суроо: дальнобойщик фурада иштегендер бардык Россия шаарларында кыдырып иштеп эмгектенебиз. Башка региондордон бизден регистрация талап кылып атышат. Элчиликтен так маалымат алып берсеңиз жакшы болмок. Так, элчиликтен да опять-таки суроо атышат менден. Мат мекендештер. Амина приложениясын Москвада, сиз эми Москвага келдиңиз дейли. Москвада көбүнчө тура турган болсоңуз, анда Амина приложениясын өткөргөнүңүз сизге туура болот, жакшы болот. Анан башка региондорго барып узак мөөнөттө жүрө турган болсоңуздар, мисалы үчүн Хабаровскка барып, бир узак мөөнөттө жүрүп калсаңыздар, анда где то бир жуманын ичинде сиздер регистрация жасасаңар керек да, ошол жерге мурункудай эле регистрация жасаш керек болот.
Транзит дейсиңерби, эмне дейсиңер, башка бир сервиза менен ошол жерде башка бир эмне регистрацияны жасасаңыздар керек. Башка областтарга бул нерсе не касается, урматтуу мекендештер. Бул нерсе не касается. Именно только Москва и Москва области. 16 сентябрда эни Кыргызстанга келген эле эртең Сахарага барса болобу, кеч эмеспи, санашпайсыздарбы? Урматтуу мекендештер, ким Кыргызстандан Россияга келгенден кийин 30 күн убакыт бар Сахарага барганычы. Мүмкүн болсо келип эле барыңыздар. Келесиңер, Аминаны өткөрөсүздөр, көрсөтөсүздөр, все бара бересиздер ошол жака. Эгер кызыл карточкаңыздар жок, бар болсо, кызыл карточкаңар жок болсо, анда Сахарага барасыздар, өтөсүздөр, ошол жерде дагы Аминаны өтүүчү отдельный окошко бар, ошол окошкого барып, анан Аминаны өтсөңөр болот. Амина эле кылгыла, урматтуу мекендештер. Бирөө келип дагы эмне кылсам деп жүрөт. Келип эле Аминага өткүлө. Москвага келгендер, работа деп келгендер, баардыгыңар сразу Амина өткөрөбүз. Райла Жардамбековна жардам берип атыптыр. Рахмат. Көпчүлүк ошолорго жооп берип коюптур. Мага жеткизбей эле. Амина кой бербейм деп бул жакта казака жиндеп жатат, эле кетип жатат. Урматтуу мекендештер, силер мындай согласие бергениңиздерден кийин, Аминаны көчүрүп алганыңыздардан кийин силер уже по закону милдеттүүсүңөр. Геолокация таштаганычы. По закону милдеттүүсүңөр. Силерден там бирөө жарым келип, бирөө жарымдан уруксат суроо шарт эмес силергечи. Кабар берип коесуңар, ал өз эркиңер силердин. Анан ынайбы, ынабайбы, ал эч нерсе чечпейт. Силер жашай атасыңарбы, ошол жерди таштап кое бергиле, болду. Аминага коем дегендер бар, 20-30 миң комнатасы дейт. Комната 20 миң, 30 миң дейт. Урматтуу мекендештер, кичине набсине тыйышыбыз керек да. Аминага коюп берем деп туруп дагы 10 миң үстүнө квартплатанын үстүнө койгон туура эмес, урматтуу мекендештер. Бул болбойт. Жакшы эмес. Бул кетиште биз дагы эле ушул Аминаны дагы өзүбүзгө жанагы азыркы регистрацияга кошуп эле 20 миң, 30 миң кылып алабыз да. Буга жол бербешибиз керек. Урматтуу мекендештер, штамп баспай аткат деген суроолор болуп атат да көп жердечи. Штамп баспай атат деген суроо болуп атат. Урматтуу мекендештер, штампты бастырыңыздар. Бастырганга аракет кылыңыздар. Амина приложениясы боюнча мыйзамдын штампка эч кандай тиешеси жок деп бүгүн мага бир юрист айтты. Юрист менен кеңештим. Штамп бастырыш керек. 3 ай өттү, бастырасыздар. Бул уведомление о пребывании болуп калат экен да. Миграционный картасына штампчы. Уведомление о пребывании болуп калат экен. Штампты бастырабыз. Башка айла жок. Кубат Кубат кандайсың? Баспай аткан болсо, письменный отказ биринчи очередь сурайбыз. Экинчиден, начальник эмнеге МВДга киресиздер, ошол отделение полиции. Аларда болбосо прокуратурага ошол жердин баягы ишчилердин аты жөнүнө прокуратурага барып арыз жазабыз, урматтуу мекендештер, прокуратурага. Эгер жазбасаңыздар, реестрге түшөсүңөр да. Так. Кичине жерде мекендештер айтышы кетиптир. Айтышкан негизи жакшы, урматтуу мекендештер. Айтышкан негизи жакшы. Мен аны мындай талаш тартышканды колдойм, мындай. Бирок этика менен. Этиканы сактап, маданиятты сактап, бири-бириңер менен урушпай, талашпай, талаш тартышсаңар, мен аны колдойм да. Анан кийин могул жерде сен умная, анан мен умная, ал умная, бул умная дебестен өзүңөрдү кармаңла, урушпайчы. Элиска дейт, Кубатбек, саламатсызбы? Регистрация постерге жасалган болчу, ошону менен миграционный штамп бастыра аламбы или кандай кылсам болот? Бастырсаңар болот. Болот, штампты бастырып бериш керек. Каяка коюлганы, штампты басылганы шарт, билим эме эмес, маанилүү эмес да.
Регистрацияңыздар квартирада болобу же хостелде болобу, общежитиеде болобу, штамп басып берет. Башы керек. Эми баспайт дейт. Билбейм анда эмне үчүн баспайт, кандай акысы бар баспай койгонго. Штампты көбүнчөсү булар трудовой договорго карайт. Трудовой договор бар болсо, легально жүрсөңөр басып бериши керек. И регистрацияга тоже. Это во второй очередь. Трудовой договор алып бар 3 айда граница чыгып келсеңиз болот. Только сахарованный обязательно өтүү керек. Нет, сахаровой өтүш керек обязательно. Это не обсуждается. Всё, Амина боюнча эле экен, урматтуу мекендештер. Көбүнчөсү штамп боюнча болуп атат. Штампты мен дагы тактайын. Дагы мүмкүн болушунча тактайын дагы. Анан штамп боюнча отдельный бир видео чыгаралы. Ушул нерсенин баарын айтып берейин сиздерге. Э, Штамп ошол Амина приложениясын өткөргөндөр, экспериментте катышкандар штампты койсо болобу же болбойбу деген мындай суроого так жоопту ала элекмин өзүм дагы. Бирок мен бир эки юрист менен кеңештим. Бул маселе боюнча алар айтты, койдуруш керек депчи. Бирок мындай уверенный айта алышпады да. Бир нерсе бардай да бул жердечи. Ошондуктан штампты пока аракет кыла беребиз. Коюлбай аткан болсо коюлбай жүрүп тургула да. Так. Кандай суроолор бар экен, э? Уведомление барбайт, урматтуу мекендештер. Уведомление болсо барбайт. Уведомление барбайт дегеним хозяйкага. Бул жака барат деп кыжаалат болуп атышат да азырчы. Анан дагы бир суроо открытый боюнча калып атат. ИНН алууда азыр кимдин ким Амина колдонгондорго, экспериментке катышкандарга налоговыйдан ИНН бербей жатыптыр деген дагы суроолор келип атат да. Маалыматтарды берип атат. Бул дагы азыр ачык боюнча калат. Буну дагы кийинки эфирлерде так жооп алып, анан айтып берем, урматтуу мекендештер. Хозяйкадан уруксаттын кереги жок, урматтуу мекендештер. Дагы бир жолу айтам, уруксаттын кереги жок. Анан дагы бир маалымат. Амина приложениясынан 3 күндө бир жанагы обновить этип туруш керек экен, жанагы эмнени таштап туруш керек экен, геолокация деген нерсе дагы туура эмес, урматтуу мекендештер. Геолокация постоянно жанык болуш керек, разрешить болупчу. Ошол постоянно разрешить болуп турса, геолокация, силерде проблема болбойт. Күндө бир жолу кирип коюп турасыздар. Андан кийин геолокация кээде өчүп калат да. Кээде өчүп калат, билбей өчүрүп коесуздар, башка кыласыздар. Ушул эле нерселер үчүн 3 күн эгер сиздерге сурок берилет. 3 күн ошентип геолокация өчүк болуп, кайда жүргөнүңөрдү билбей кала турган болсо, ошондо силер реестрге түшөсүңөр деп айтып атышат азырчы. 3 күн ошол геолокация көрүнбөй калса. Ошону эстеп коюңуздар, урматтуу мекендештер. А, Туура, урматтуу мекендештер, обновить кылабыз. Обновить кылганды унутпайбыз. Рустор деген приложенияны скачать этебиз. Рустор бул Play Marketке окшогон, App Store'га окшогон, бул өзүнчө приложение болот. Ошо Русторду табып, Яндекске жазсаңар чыгат. Ошону скачать этип установка кылабыз, жана через Рустор аркылуу Аминаны приложенияны таап, анан обновить этип турабыз. Обновление кылып турабыз. Кимдин телефонунда Амина установлен болсо, обновить деп чыгат. Установка кыла элек болсо, Аминаны тапсаңыздар, установить деп чыгат через ошо эменин ичиненчи, Play Market'in ичинен. Play Market дегенде бул ошол Рустор Play Market'in ичинен. Ойлобогула жанагы Google Play Market депчи, жок, Рустор Play Market'in ичинен болот.
Ошолор урматтуу мекенештер обновление кылып турасыз приложенияны. Обновление кылып турат ичине кирип. Бир жолу кирип турсаңар болот, ошо жетиштүү. Күнүнө бир жолу кирип турсаңыздар, ошонун өзү жетиштүү. Итак, бизде кимдер бар? Манат бар, Бекташев, Венера бар, Дамира Дамавырканова. Кимде суроолор бар, кимде суроолор жок? Кимде посольство боюнча айта турган ойлор бар, сөздөр бар? Так, эч кимде жок, суроо дагы жок. Значит, баарын билет экенсиздер. Молодцы. Аминаны ичип жеп коюпсуздар. Тоже молодцы. Суроо жок болсо анда бир аз туруп эфирди жыйынтыктай беребиз. Айта турган сөз пока ушул эле менде. Так, Венера Чакраиева. Үнүңүз угулбай атат магачы. Кой туруңуз азыр. Азыр. Эми сүйлөңүз, эми чыгат. Кубат, кандайсың? Жакшы, рахмат. Кубат эме болуп атат, мен деген жанагы кыздар айтып атышат, бирок мен бара элекмин да, тиги печать вообще бастырган эмесмин да миграционкамачы келгенден бери. Анан кийин кыздар айтып атышат, жана Красногорск деле ошол областта 40 000ге чейин эме салып коет, штраф салып коет, печать жок болсо дейт. Анан бүгүн бир кыз барса, ал жакта очередь жок эле экен да, мындай эле. Анан ал жака барса, аны айтыптыр эме деп, сен миграционкаңды жаңылап кел деп печать койбой коюптур. Печать проблема башталды эми. Ооба, пошлина 1000 рубль деп атышат печатка азыр. Пошлина 1000 рубль деп атышат. Ошондой эле 1000 рубльду алып коюп берсе дагы мейли, дагы вообще койбой аткандар болуп атыптыр. Амина өткөрүпсүң сен, мен койбойм деп. Сиздики Амина барбы же кандай? Регистрациябы? Меники ооба Амина бар да. Бирок мен ушулардын законуна да түшүнбөй атам да. Мисалы үчүн бизде Амина болуп атса, бессрочный болуп атса, эмне үчүн печать коюшат деп таң калып атам да. Алар эмне кереги бар миграционкага печать коюп деген эле. Миграционка ал мурун билесиң, жөн эле мындай узарылып кетчү эле да. Бул жерде мындай да, Трудовой биринчи договордун негизинде налог төлөп бизде 13% ба канча процент? 15% төлөп коем мен кээде менден алып коет го, 18 даже. ооба, биз сизде биринчиден бул документ өзү срогу менен жазып берип атат да сизге бергенде биринчи. Действительно до деп 3 айга берет, 90 күнгөчү. Ошол жазылып калган үчүн закон боюнча бул ошол срок бүткөндөн кийин бул жараксыз болуп калат да документ сизге. Миграционный карта. Жараксыз болуш керек да. Срок көрсөтүлдүбү, срогу жеткенден кийин ал документ жараксыз. Регистрацияңыз дагы 9 айга коюлабы? 9 ай койгондон кийин ал регистрация кагаз жараксыз уже. Аны узарта албайсыз, башка кылбайсыз, эч нерсе кылбайсыз. Ошол мааниде дагы бул регистрация узаргандан кийин сизде миграцион учетуңуз барбы срогу менен? Булар ошол 1 жылга или там 9 айга эмненин аркасына штамп басат. Бул дегени эми сиздин жүрө берсеңиз болот деген мааниде басылат да. Документтин срогу узартылды, миграционный картанын. Эми сиз жүрө берсеңиз болот деп закон ошондой жазылып калган да. Приказ ошондой чыгып калган. Булар приказды МВД специально баса турган кылып чыгарышкан. Анан миграционный карта срогу бүтүп кала турган болсо, анда документ жараксыз болуп калат да, сиздин жүргөнүңүз дагы нелегальный болуп калат да. Ошон үчүн ошол мааниде биз эмненин аркасына печатьты бастырышыбыз керек. Штамп, то есть миграционный Мен карта. онуна жазып, онун да записим бар, барып көрөм. Бирок дагы бүгүн бир бала айтып атат, эме деп, мен 2 жолу 2 МВДга бардым, экөө тең басып берген жок. Силер Аминасыңар да болду, Амина менен жүрө бересиңер деп басып Ал берген жок деп туура айтты да. туура эмес Эмелер маалымат, үчүн туура эмес маалымат берип атат. Туура эмес маалымат айтылып атат. Эми сизге кандай десем, письменный отказ требовать этиш керек мындай учурда өзүчү. Письменный отказ требовать этиш керек. Письменный отказ жазып бере турган болсо,
сизде кийин бул печать жоктугунан проблема болушу мүмкүн көчөдө, или сизди реестрге салып коюшу мүмкүн, Кудай сактасын. Ошол учурда сиздин ошол письменный отказ сизге жардам берет, сизди сактап калат да. Анан эч эле басып бербей аткан болсо, бастырбай жүрүшсүн деп, анда сиз кирип чыга коесуз акачы границага. Жаңы эмне менен уже басып бериш керек сизгечи. Жаңы миграционный карта мененчи. Баспай койгон акысы жок. Басыш керек. Эме кубат биз мисалы үчүн границадан эмени жанагы миграционный картаны текшерет деген чынбы? Ооба, текшерет. Мисалы үчүн жок, миграционканы бунда печать басылганбы, басылган эмеспи, просрокпу деп Жок, аны ушундай карабайт. текшеришти Именно аткан. штампты карабайт, бирок миграционный картаңыз сурайт. Берип койсо алып калат өздөрүнөчү, берип койсоңуз. Тапшырып коюшуңуз керек. Анан ал жактан кирип келатканда проблема болот дешип эле көбү коркуп атат да азыр эми. Жок. Азыр мен эми азыр кирди чыкты кылышым керек болуп калабы же кандай болуп калат эми? Сиз барып көрүңүз. Сизге басып бериш керек. Сотрудниктен зависит бул нерсечи. Баскысы келбесе баспай Ооба. коюп атышат. Ооба. Басып бербесе негизи кирди чыкты кылсам боло берет, Же Казакстандан киргенден Сиздики кийин боло берет, кирди чыкты сиз кылганда. официальный иштейм деп атпайсызбы? Аминага регистрация Ооба. болупсуз. Удачно, жакшы. Ооба. Ишиңиз официальный, налог төлөп турасыз. Сизге эч кандай киргизбей койгону, чыгарбай койгону акысы жок. Всё. Макул, рахмат. Зумга кошулуп турам. Зумга кириңиз, ооба, Зум жакшы нерсе. Ошентип Угуп калсам, көрүп суроолорго, калсам эле кирип турам. комментарийдеги суроолорго мынтип ушул аркылуу жооп берет да, сиз азыр билесиздер, эмне болуп атат. Ооба. Ооба. Жанагыларды WhatsApp'ты дагы, Беркини дагы баарлары эмне болуп атат? Жабып атышат азырчы. Телеграмды дагы сбой болуп атат. Ошон үчүн убактынча ушинтип Zoom менен сүйлөшүп турабыз. Ошол Тамира Хорошо, макул. Мамыканова. Макул, рахмат сизге да. Рахмат. Манат, Эй. Тамира, силерде суроо болсо бериңиздер, болбосо эфирди жыйынтыктайбыз. Биздин видеону көргөн урматтуу мекендештер, баарыңыздарды сурап кетейин, видеого лайк басабыз жана башка группаларга, башкаларга, мигранттарга, мекендештерге жөнөтүп коюңуздар. Кийинки эфирде жолугушканча сак саламатта турабыз.